Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапары менен Азербайжанга жөнөп кетти. 24-25 апрелге белгиленген визиттин алкагында мамлекет жетекчиси Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесин талкуулашат. Ошондой эле мамлекеттер аралык кеңештин экинчи жыйынын өткөрүү пландалды. Анын жыйынтыгы боюнча президенттердин биргелешкен декларациясына жана соода-экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөсүндө кызматташууну тереңдетүүгө багытталган бир катар макулдашууларга кол коюлат деп жазылат маалыматта. Мамлекеттик салык кызматынын айрым кызматкерлери Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда иш алып барып жаткан жеке ишкерлерден акча өндүрүү боюнча туруктуу коррупциялык схема уюштургандыгы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында аныкталды. Үз сөзөгү жылдын 22 апрелинде ыкчам издөө иш-чарасынын жүрүшүндө Чүй облусу боюнча Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кыйры салыктар менен иштөө боюнча сектордун улук инспектору, Чүй жана Талас облусу боюнча салык кызматынын инспектору, Чүй облусунун күзөт кызматынын кызматкери жана салык кызматкеринин ортомчусу кармалды. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чарасы жүрүп жатат. KG Group компаниясынын негиздөөчүсү Имамиден Ташев Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 22 майга чейин камакка алынды. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы кабарлады. Чечим 23 апрелде кабыл алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 22 апрелде Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды айылында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен Имамиден Ташевди кармаган. Атайын кызматтын маалыматына караганда Ташев Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Кара-Балта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан. Буга чейин УКМК тарабынан Имамиден Ташевка издөө жарыяланган. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Кургунбай уулунун мандатын тапшыруусу боюнча Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазды. Ал Жусупбек Кургунбай уулунун мандатын тапшыруусунда саясий маселе жок экенин, ага саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен мамилеси себеп болбогондугун белгиледи. Айрым маалымат каражаттары муну бурмалаганын кошумчалады. Буга чейин эл өкүлү менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кайым айтышканын, президент министрлерди коргоп чыкканын мисал кылып, анын мандатын тапшыруу себебине саясий боек беришүүдө. Депутат Кургунбай уулунун мандатын тапшырганына министр Бейшеналиев экөөнүн ортосунда жаралган маселенин эч кандай тиешеси жок. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда кайым айтышып кетүү учурлары буга чейин дагы болгон. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш, андыктан депутаттын өз каалоосу менен мандатын тапшырганын жогорудагы санап өткөн себептерге байланыштыруу туура эмес. Анын кетүүсү өзүнүн башка себептерине байланыштуу тандоосу, деди Орунбеков. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелдеги жыйынында Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Кургунбай уулунун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын чыгармачыл тобу Өзбекстандын Жизак шаарында чыгармаларын тартуулап жатышат. Аталган демилге эки өлкөнүн маданият министрлеринин келишиминин негизинде ишке ашууда. Өзбек драматургу Хали Хусановдун Ата сизге кемпир алып берейинби комедиясын тартуулашууда. Койгон режиссеру кыргыз эл артисти Талант Апыев. Театрдын жетекчилиги баштап барган чыгармачыл топ Манас айылындагы кыдырып аталган комедияны көрүүчүлөргө тартуулап жатышат. Манас айылындагы кыргыз боордоштор жылуу кабыл алып жатышканын билдиришти. Мына мындай спектаклдын болушу Жизакта биринчи жолу. Бунун болгондугу мына эки президентибиздин Өзбекстан президенти Шавкат Миромонович менен Кыргызстан Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун биргеликте кылып жаткан иштеринин натыйжасы деп эсептелет. Мына жакын жылдардан бери эки мамлекет ортосундагы бардык чечилбей турган маселелер чечилди. Чек ара маселелери, суу маселелери чечилип, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык эң жакшы дос мамлекеттерге айланышты. Мына Кудай буйрса катта проекттер болуп жатат. Өзбекстан Кыргызстанга автомобиль заводун куруп жатат. Мындан дагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргеликте темир жолун куруш башталып жатат. Мына шу иштер амалга аша берсе, бу эки мамлекеттин достугу дагы эле күчөйүп, мына ушундай бардык элдейлерибиз
to'xtamasdan davom etaveradi.